Саламатсыздарбы, эфирде Билим Ордо студиясы жана мен Каникет Үчүбекова. Бүгүнкү чыгарылышта Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясынын журналисттери Улуттук тарых музейине экскурсияга барып келишти. Билим Ордо мектеп комплексинде физика мугалиминин эмгек жолуна арналган бенефис өттү. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Биздин мектептин окуучулары жеңиш күнүн белгилешти. Алкул Осмонов атындагы гимназиясынын жаш журналисттери тарых музейине барып келишти. Кененирээк кийинки сюжетте. Салам достор, сиздер менен мен Марал Бозумова жана бүгүн Билим Ордо студиясы менен бирге Бишкек шаарындагы Улуттук тарыхый музейине саякаттамакчыбыз. Алгач биз билет алып алабыз. Билет баасы 50 сом экен. Айта кетсем, бул музей Орто Азиядагы эң чоң музейлердин катарына кирет. Аянты 8000 метр квадрат жана ошондой эле бардык экспонаттардын саны 90 миңди түзөт. Ал эми бул 7-9 кылымга таандык ички Тянь-Шаньдан табылган айкел таш. Бул жакта 8-10 кылымдарга таандык Фергана чүй өрөөндөрүнөн табылган чоподон жасалган идиш аяктар экен. Абдан гана кооз жасалгалар экен. Жана ошондой эле бул жакта барыңыздарга эле белгилүү болгон Бурана мунарасынын жана өзгө мунарасынын макеттери. Бул өзгөн мунарасы 11 кылымдарга таандык экен. Негизинде музейде 19-20 кылымдарга таандык улуу көчмөн калктарынын айымдарынын жасалгалары өзгөчө кызыкчылыкты туудурат. Жана ошондой эле бул жакта айымдардын колодон жасалган жасалгалары чындыгында эле өзгөчө кызыктуу экен. Бул жакта айнектен, таштан, пастадан жасалган жасалгалар экен. Жана ошондой эле поэт, ойчул, кыргыз элибиздин сыймыгы болгон Жусуп Баласагынга таандык өзүнчө бөлүм бар экен. Ал эми бул жакта Жусуп Баласагын атабыз жазган куттуу билим китептери жайгашкан. Белгилүү кетчү нерсе, музей 2016 жылы оңдоп түзөөгө жабылган. Ал эми 2021 жылдын 21 ноябрында кайрадан өз келүүчүлөрүнө эшиктерин ачышкан. Кыргыз элибиздин улуттук боз үйү дагы жок эмес. Бул жерде боз үй жайгашкан. Бул жакта оң тарабында мырзалар үчүн жана сол тарабы айымдар үчүн. Боз үй чындыгында аябагандай кооз жасалыптыр. Ат адамдын канаты демекчи, бул жерде айымдардын жана мырзалардын аттарынын жасалмалары турат. Бул мырзалардын аты экен жана бул айымдардын. Булардын айырмачылыгында бул ат жабдыктары менен жана жасалгалар менен айырмаланып турат экен. Чындыгында аттын өзүндөй болуп эле жасалыптыр. Жогоруда айткандай эле бул жакта кыздардын жасалгалары абдан көп экен. Чачпак жана ошондой эле курлар, чачтар үчүн жасалгалар бар экен. Бул жакта күлмүк, чагычпу, чопуктар жайгашкан. Булар күмүштөн, маржан таштардан жасалган абдан кооз экен. Жана ошондой эле бул музейде маалымат берүүчү медиа станциялар жайгашкан экен. Алсак Кыргызстан Орусия падышачылыгынын курамындагы окуялар жөнүндө сансардык түрдө иштейт. Жана ошондой эле тилдерди да өзгөртүүгө мүмкүн.
Кийинки экспонат бул Кыргыз Республикасында болуп өткөн 2014, 2016 жана 2018 жылдагы көчмөндөр оюндары боюнча маалыматтар. Ал эми бул жакта тогуз коргоо. Бүгүнкү бул музейде болгон саякатыбыз мага абдан жакты жана ошондой эле Билим Ордо студиясы дагы Кыргыз Республикасы боюнча көптөгөн маалыматтарды алышты жана канааттандырылышты деп айтсам болот. Бүгүн сиздер менен мен Марал Бозумова болдум. Көрүшкөнчө. Өткөн айдын маанилүү окуялары тууралуу дайджесттен уга аласыздар. 8-класстын окуучусу Лев Багилдиев 21-кылымдын интеллектуалдары аттуу республикалык конкурсунда 2-орунга ээ болду. Жаш ойлоп табуучу робототехника менен алектенет. Аталган сынакка Лев өзүнүн роботун алып барган. Эскерте кетсек, буга чейин Ысык Көл областында өткөн ат салышууда окуучу 1-орунга жетишип, республика боюнча өткөн конкурска жолдомо алган. Эч ким эч качан унутулбайт. Жеңиш күнүнө карата Билим Ордо мектеп комплексинин ыктыярчылары жана Чолпон атанын кайдыгер эмес тургундары биргелешип, тыл эмгекчилери жана Улуу Ата мекендик согуштун жесирлеринин үйлөрүнө барып, 9-май майрамы менен куттукташты. Ыктыярчылар өздөрүнүн белектерин тапшырып, каалоо тилектерин айтып, көңүлдөрүн көтөрүп кайтышкан. Ысык Көл районунда Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери калган эмес. Ал эми тыл эмгекчи жана жесирлерден болгону 13 калган. Билим Ордо мектеп комплексинде 9-майга карата чакан парад өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө окуучулар согуш ырларын ырдап, аянттан салтанаттуу түрдө басып өтүштү. Бул иш-чарага мектептин бардык окуучулары тартылып, ага 1 ай даярданышкан. Иш-чара 2 күнгө созулуп, жыйынтыгында эң мыкты басып өткөн командалар грамота жана белектер менен сыйланышты. Биз ушу 9-майга карата школа ичинде маршировкадан гран-прини алдык. Гран-при алганыбызга өтө кубанычтабыз. Биз ушу классыбыз менен көп даярдандык гран-при алыш үчүн. Мектептеги эжейлерге, агайларга чоң рахмат бизди даярдап бизге ишенгенине. 2022 жылдын 19-майында Владимир Ильич Ленин атындагы Бүткүл союздук пионер уюмунун негизделишине 100 жыл толду. Анын урматына Билим Ордо мектеп комплексинде отличниктердин күнүнө карата линейка өткөрүлдү. Иш-чара ыр бий менен коштолду. Бул жылдын жыйынтыгы боюнча 107 отличникке сыйлыктар тапшырылды. Жана ошондой эле мектептин мыкты спортчулары белгиленди. Алыкул Осмонов атындагы гимназиясында «Бир адамдан бир китеп» аттуу акция өткөрүлдү. Каалоочулар биздин мектептин китепканасына белекке китептерди алып келишти. Окуучулар акцияга шыктануу менен катышкан. Иш-чаранын негизги максаты китепкананын фондун толуктоо. Жалпысынан 1325 китеп жыйналды. Апрель айында Билим Ордо мектеп комплексинин физика мугалими Абдрахманова Эльмира Асанбековнанын бенефиси өттү. Иш-чарага Ысык Көл районунун физика мугалимдери катышты. Кененирээк кийинки сюжетте. 15 апрель күнү Эльмира Абдрахманованын мугалимдик жолу, окуу методикасы жана эмгек жолундагы ийгиликтери чагылдырылган бенефис кечеси болуп өттү. Бул иш-чаранын алкагында ачык сабактар жана ийгиликтин ачкычы эмгек аталышындагы салтанаттуу кече уюштурулду. Эми өзүм педагог болгондон кийин ушу мен тарбиялаган, мен окуткан балдар бардык тараптан тарбияланган, билимдүү, илимдүү, мындай Кыргызстаныбызга, бир кыргыз элибизге кереги тийген чыгаан уул кыздардан болсо деп мындай өзүмө ушундай ойлоп коем да. Эгерде ошол пайдасын келтирген, биздин келечегибиз ушу жаш муундарда пайдасын келтирген, кыргыз элине жардамы тийген бир улан кыздардан, жарандардан болсо, анда биздин келечегибиз абдан кең деп ойлойм да.
Белгилей кетсек, Элмира Абдрахманова 40 жыл бою мугалимдик кесипти аркалап келет. Ал эми Алкы Осмонов атындагы гимназиясында 20 жыл аралыгында эмгектенип, окуучулардын сүйүктүү мугалими болууга жетишкен. Элмира Асанбековна бизге 8 класстан бери сабак берип баштады. Ага чейин бизге башка мугалим берчү. 8 класска бизге жаңы келгенде бизге сабакты мындай ага чейин көп эмеси болгон үчүн, тажрыйбасы болгон үчүн бизге сабакты жакшы түшүндүрүп, биздин окуучулар менен жакшы тил табыша алды. Биз аябай коркконбуз башында, тил табыша албай, коркуп, эжейденчи, строгий көрүнчү. Андан кийин жакшы көрүп калдык, жакшы түшүндүрүп, бизге маалыматты көп берип, ар кайсы жактан издеп таап келип берет да. Зор тажрыйбага ээ болгон Элмира эжейибиздин окуучулары жыл сайын 21 кылымдын интеллектуалдары сынагында алдыңкы орундарды ээлешет. Ал эми бул жылы аталган сынак Алиев Байгелдиев эжейдин зор салымы менен бирге жогорку сыйлыкка ээ болуп келди. Жаш кесиптештерине үлгү болгон Элмира Абдрахмановага кеченин соңунда жалпы мугалимдер жамаатынан татыктуу калуу тилектери айтылып, сыйлыктар ыйгарылды. Здравствуйте. С праздником вас сегодня. Спасибо. И вас с праздником. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Чолпон Атага болгон иш сапарынын алкагында Билим Ордо мектеп комплексине кирди. Өлкө башчысын окуучулар бий менен тосуп алышты. Жолугушууга гимназиянын мыкты окуучулары жана спортсмендер чакырылган. Здравствуйте, ребята. С праздником поздравляю вас. Иш чаранын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров мектепти кыдырып, мугалимдер менен маектешти. Ал ошондой эле окутуучулардын айлык акысы тууралуу кызыкты. Мугалимдердин бири мурдага караганда 2 эсе көп алып баштаганын айтып, ыраазычылыгын билдирди. Анда мугалимдердин айлыгы жыл аягында көтөрүлөт, деди президент Садыр Жапаров. Элге акылларыңызды канчадан алып атасыз? Мурда канча алчу элеңиз? Азыр канча аласыз? Мурда 10 миң алчумуз, мында колуна 19 миң дейт. 19 миң. Почти 2 эсе тийген. Белгилей кетсек, Билим Ордо мектеп комплекси облуста жалгыз гимназия мектеби. Алина Чымырбаева, Айда Жеңишева, Билим Ордо жаңылыктары. Спасибо. Балдарды жакшы тарбиялаңыздар. Сизге чоң рахмат. Колдон келгендин баарын сиздерге түзүп берип атабыз. Сиздер балдарга туруп бересиңиз. Дагы көтөрөбүз. Ушуну менен жаңылыктар сонуна жетти. Сиздер менен мен Каныкей Төчүбекова болдум. Саламатта калыңыздар.